Кутман кеш, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфир көрсөтүүсү өзүшүн баштамакчы. Студияда сиздер менен мен Мурат Жолокеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз буга чейин маек куруп айтылып келгендей эле кыргыз телевидениесинин 60 жылдыгына тактап айтканда көгүлтүр экранды бүгүнкү биз көрүп аткан деңгээлине жеткизген биздин кесиптештер тууралуу болмокчу. Анда мен урматтуу телекөрүүчүлөр, уруксат берсеңиздер, сиздерди бүгүнкү биздин кадырлуу конок менен тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери, даңк медалынын ээси, Кыргыз телерадиосуна 40 жылдан ашык өз өмүрүн арнаган биздин ардактуу адамгерчиликтүү эжелерибиздин бири Гүлшан Молдоева студиябызда конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Студиябызга кош келиптирсиз. Рахмат. Көңүлүңүз жакшы? Жакшы. Көңүлүңүз сурап аткан себеби мынакей биз олтурган ушул имарат бульвар 122 деп сиз ылдый түшүп келатканда кандайдыр бир ойлорго алып келсе керек ушул имарат, ушул студиябыз, ошондой эле тиги теле мунарабыз. Туурабы? Айтпа, Мурат. Мына саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Мына Мурат айткандай, эң алгачкы биздин мына иш күнүбүз мына ушул жерде, ушул студияда өткөндө, эми ал кезде ушул биз отурган жер просмотровый зал деп койчубуз. Мына көрсөтүүлөрдүн бардыгын ушул жерден көрүп, ошол телевидениянын председательдери келип, жетекчилери келип, ушул жерден деген кайсы көрсөтүүнү эфирге чыгарабыз, кайсы көрсөтүүнү эфирге чыгарбайбыз деп бир сыйра бардыгын көрүшүп туруп, анан кийин эфирге чыгуу мүмкүнчүлүгүн алдык деп режиссерлор, анан биз дагы алар менен кошо сүйүнүп, биз эми биздин запись эфирге кетет экен депчи. Ошол кез бир башкача кез экен. Мына ушул Эркиндик бульвары 122 бүт ошо телевидениянын иши бир эле ушул студияда эле бардыгы конвейер ушул жерде эле кайнап турчу да. Анан кийин иши кылып күндү түндү билчү эмеспиз. Чарчадым, чалыктым дегенди билчү эмеспиз. Ушул жерге биз бир кандайдыр бир майрамдагыдай келчүбүз да. Ушунчалык бир жакшы көрүнчү магачы. Анан негизи эле бул куттуу жер. Куттуу жер. Мына ушул иштин босогусун аттагандан бери чынында өзүң айткандай 40 жыл болуптур. 40 жылдан бери мен ошол сиздер менен эфир аркылуу жолугушуп келемин, дайыма учурашып келемин сиздер менен. Андан сырткары мына чындыгында эле бир артыма кээде кылчайып карасам, бир топ ашуулар, бир давандар калган сыяктуу да. Мына келиңиз анда ошончо ошо ирети менен ошол күндөрдү эстеп көрсөк, сиз качан жана кантип ушул кыргыз телевидениесинин босогусун аттадыңыз? Эмне үчүн ушул телевидениеге келдиңиз десек бул? Рахмат, Мурат. Мен эми баягы телевидениеге келгенден мурда эле, мектепте окуп жүргөндө эле бизге ушул радио, телевидениянын дикторлору өзгөчө бир орунда тургандай болуп көрүнчү да. Бир өзгөчө асмандагы эле ай жылдыз күн биякта эле калчу. Анан биз ошолорду көп уктук. Ошол радио дикторлорду, теледикторлорду көрүп, анан алардын ар бир окуган мейли көркөм чыгармасы болобу, мейли маалымат программалары болобу, мына ошолордун бардыгын тең ушунчалык ынта коюп укчу элек да. Анан булардын сөздөрү, сүйлөгөндөрү, андан сырткары булардын жанагы эфир маданияты деп коет эмеспизби? Ошол басканы, турганы, эфирдеги сүйлөгөндөрдүн бардыгы тең бизге бир башкача көрүнчү. Анан биз да балабыз да. Ошол кезде анан кийин бардыгы, ал кезде телевизор деген жок, чанда гана үйлөрдө болот. Анан биздин ата-энебиз бир колунда бардар кишилер эле, анан кийин бизге ошол телевизор чыгыптыр, телевизор бар экен дешип, анан кийин ак кара түстөгү эле. Кайсы жылдар эле? Бул деген биз 60-жылдар болуп калды. 60 Кыргыз телевидениеси жаңы гана түптөлүп баштап аткан мезгил. Анан телевизор дегенди билбейт элдин баары. Ал телевизор деген эмне экен? Ошентип анан бул кишилер ошол жерде отуруп алып сүйлөшөт бекен. Бизде түшүнүк такы жок болчу. А биз балдар анда биздин түшүнүгүбүз жок болчу. Ошентип анан кийин
кээ бир гана үйлөрдө болот. Анан биздин атабыз дагы аябай мындай балдарына өзгөчө кам көргөн киши болчу. Жок, мен ушуну табышым керек деп анан кийин кетти Бишкекке, Фрунзеге ал кезде. Фрунзеге кетип анан ушу бизде уйку жок. Билесиң, брат, бизде мурда мындай приемник бар болчу, ошо приемник, анын үстүндө деген мындай эме бар болчу, магнитофон деп койчубуз, ошо магнитофонубуз бар болчу, анан приемнигибиз бар болчу, анан ошону деген күндүр түндүр ошону угабыз, жана сабактан келе калып сумканы ыргытабыз да, ошол Зарыл Мамбеталиеваны азыр ойлосом, Зарыл Мамбеталиеванын ошо көркөм окуусундагы көп чыгармаларды, Капаралиевдин көркөм окуусундагы көп чыгармаларды ушундай ынта коюп туруп, баягы сабактан келе калып эле сумкабызды ыргытабыз да, ошо жанталашып отура калып ошолорду угабыз да. Ошол көрдүңбү? Кечиресиз, Гүлшен, уруксат берсеңиз, бизди көрүүчү бар экен, байланышта уп кол, каалоо тилеги же болсо суроосун андан кийин улантсак, маегибизде. Саламатсызбы, урматтуу теле көрүүчү. Угуп атабыз сизди, сиз түз байланыштасыз. Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз сизди, бере бериңиз сурооңузду же оюңузду айтсаңыз болот. Саламатсыңарбы? Мен силерди угуп атам, угуп атасыңарбы? Угуп атабыз. Жок, суроо эмес, мен силерге жакшы пожелание айтайын деп атам. Гүлшан, айланып кетейин. Сен кичекей. Гүлшан, кичинекей кыз кезиңде эле келдиң элең бизге. Мен Русия Айманбетова. Сени көрүп аябай сыймактанып атам. Келе жаткан майрамыңар менен куттуктайм. Мурат. Рахмат. Сен ушул немени Кыргыз телевизионунун 60 жылдыгына жакшы неме баштадың. Жакшы инициатива көтөрдүң, айланып кетейин. Аман болгула. Рахмат эже. Рахмат ырысыжы, рахмат каалоо тилегиңизге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат сизге. Гүлшен жанан, атаңыз сыналгын алып келди. Ооба, телевизор алып келди. Алып келгенде биз өзгөчө бир чоң майрам болду. Аны уктабай күттүк да канча күн. Анан эптеп бир жерден таап келсе керек, алып келгенден кийин анан биз баягы биз уже баягы айылдын ичинде бизде телевизор бар деп баягы балдарыбыз менен жашпыз да. Анан кийин бүт айылдын балдары келет. Айылдын балдары келгенден кийин баягы биз алардын бардыгын мультик көрөбүз деп саат 6-да келишет да, анан баягы буттарын чечип киргизип отургузабыз. Анан отурганда эле баягы дикторлор чыгып эле программаларды тааныштырып берчү эмес беле. Анан ошолор тим эле Тамара Бакиева, Роза Скелдинова, Жолдобай Кайыпович кийинчерээк чыкты. Анан биз ошолорду күндө кимиси качан чыгарын билчүбүз. Бүгүн Тамара Бакиева чыгат, бүгүн Роза Скелдинова чыгат. Атайын кунт коюп укчусуздар, көрүсүңүздөр. Анан ошону көзүбүздү ирмебей ошолорду карачубуз. Ай, ошолор айтып атат, ошолор кандай, биздин үйгө кандай келип калдыңар? А бул эмне силердин үйгө түнөдүбү дешип. Балдар билбейт. Анан кийин ошол эң эле сонунчу экен, азыр ойлосом. Алар мультик көрүп бүткөндөн кийин балдар уже чыга баштайт да, кете баштайт. Ата-энелери чакырат. Анан ошондо баарын кээде деген отургузуп анан бизде ошолорду туурачубуз. Сиз диктор болчусуз балдарга. Анан биз дагы ошо программаларды окуп анан кийин мен диктор болом деп. Жанакы кийинкиси ким деп кезекке тургузганын отургузуп алар. Столго баягы чүпүрөктү жаап коюп, өзүбүзчө сонун бир ойночу экенбиз ошондо. Анан сенин үнүң болбойт, сен деген туура эмес сүйлөп атасың деп ошондо эле деген баарыбыз ошолорду карабайсыңар, бул өтө чоң бизге бир жол көрсөтмө болуптур да. Алардын кандай окуп атканын биз ошондо кулагыбызга сиңип, жүрөгүбүзгө баягы сиңирип алып, ошон үчүн анан жок, ал сөз андай айтылбайт да, мындай айтылыш керек деп. Ошол кезде чындыгында эле ошондой тартип болчу да. Мындай сөздөрдү туура сүйлөө. Анан кийин ошо сүйлөө маданияты деген бир өзгөчө орунда болчу. Анан ошолор бизди ошо тарбиялап коюптур эч жагы эле мурда эле. Ошондой экен. Анан кантип сиз ушул дикторлукка келдиңиз? Ошончо кантип сынакка келдиңиз? Кантип угуп калдыңыз? Маяковский атындагы кыз келиндер педагогикалык институтуна келип кирдим. Ошол жерде музыкалык факультетине келип кирдим. Бирок баары бир деген ошол баягы балалык баяу сезим деген бир сонун экен да. Баары бир ушул жагы эле тартип туруп алды да. Анан кийин мен ошол институтта окуп жүргөндө эле көп радиого да бардым. Мен бирдеме окусам болобу? Анан жаштарды кана окуп көрсү, жаштардын үнүндө окутуп коюшат. Анан кийин биз ошо студенттик курагыбыз абдан жакшы мезгилге туш келип, абдан жакшы өткөрүп турбуз. Себеби деген студенттик фестивалдар көп болор эле да. Ошо фестивалдарда мен эмнегедир иш кылып бардык кружокторго катышчумун, драм кружокко да катышчумун, комузчулар, оозчуларга катышчумун. Андан сырткары деген ошо алып баруучулук милдет менин мойнумда болчу. Бийге дагы хорго да иш кылып кандай жетишкенимди мен билбейм. Ошо уктаганды билчү эмеспиз биз. Сабакты да 4-5 окудук. Андан сырткары ошол биз бул телевидениеге көп тартышчу. Биз жеңүүчү болчубуз да, дайыма эле биринчи орунду алчубуз. Ошондуктан бизге өтө көп мүмкүнчүлүктөр түзүлүп турчу. Биринчиликти алды булар деген телевидениеге
тартылыш керек. Булардан хор боюнча, драм кружок боюнча тигилер болгонча. Оде анан кийин биз ошо студенттик кезде эле телевидениеге аралашып кеттик. Ошол себептен мен эрте аралашып калдым. Бул телевидениянын казанында кайнап дегендей. Андан сырткары мен ошо дипломумду алып кетип баратсам, конкурс жарыяланып калды. Ал кезде Кыргыз телевидениясына дикторлукка. Кыргыз радиосуна. Кыргыз радиосуна. Кыргыз радиосуна дикторлук ошол аял үн керек деп ошол жарыяланып атат. Анан ушунчалык мен кетким келген жок, уже дипломду алып билет алып койгом көлгө, бирок кетпей эле ошол жерде калдым да, мен катышышым керек бул конкурска деп, ошо конкурска катышып калдым. Анан барсам комиссия. Эң эле башында биздин Аблизим Ниязов агайыбыз туруптур, ал дикторлордун башында турган агайыбыз болчу, жетектеген. Ошол агай Шалиман Нурматова, анан кийин бир топ баягы режиссерлордон, анан артисттерден бар экен. Анан эле биринчи эле окутту дагы, анан кийин сиз эми кете бериңиз, биз деген өткөн өтпөгөнүңүз тууралуу кийин кабарлайбыз деди. Башыма жазганын көрөм да деп кетип калдым. Анан көлдө жүрсөм бир телеграмма келди, кудай жалап. Анан биринчи турдан өттүңүз деген телеграмма келди. Ой, баягы менден бактырып киши болгон жокко, Мурат. Түшүнөм. Ооба, папашамды бар бир кучактайм, папашамды бар бир кучактайм. Мен деген телевидениеде иштейм, радиодо иштейм, мен радиодо иштейм деп сүйрүп жүрөм. Анан кийин ошо чакыруу болду. Чакырганда келип, анан экинчи турдан, кудай жалгап экинчи турдан өттүм. Анан үчүнчү турга отургузуп, үчүнчү турдан да өтүп кеттим дагы. Радио диктор болуп орношком биринчи жолу. Анан кийин радиодо бир жыл иштедим. Мен ошо радиодо иштегениме абдан мен аябай катуу өзүмө мындай чоң сабак болуптур, чоң мектеп болду да. Ооба, радио. Ооба, радио өзүңдү өзүң угуп, өзүңдүн өзүң катаңды текшерип, мындай өтө жоопкерчилик мамиле жасаганда дагы. Анан кийин ошол радиодо бир жыл иштедим. Радиодо бир жыл иштегендан кийин ошо теледе дикторлор жетишпейт. Жетишпейт. Эмне кылабыз? Ким тияка чыкпаса, ал кезде ошондой болчу. Радио, телевидение дикторлору радиого келип, бир болчу. Радиого барып, алмашып, бири-бири менен алмашып иштешебиз. Ооба, анан кийин бирок деген ал жерде да конкурс болчу. Анан эми сен эми Аблизим агайыбыз айтып калды, Гүлшан, теледе дикторлор жетпей атат. Ошол себептен сен бир конкурска катышышың керек барып деди. Анан көпчүлүктүн бири болуп мен дагы кайра конкурска катыштым. Ал конкурска Балташкаев иш башында туруптур, башкы режиссер эмес беле. Анан эми конкурска катышат, булар мындай бийик чач жасаш керек экен, башкача бир боюнуш керек экен деген менде бир түшүнүк бар да, баягы мурда тамара эфирден көрүп калгансыз. Алардын баардыгы прическалары жакшы. А мен да ушундай прическа жасасам деп жөн эле бир чач тарашка кирип калдым да. Ал чач тарашка кирсем эле чачым узун да, мага чөмүрөдөй кылып туруп прическа жасап коюшту да. Эфирге атпай алдыңызбы камерага? Анан келип эле отуруп калдым, отурсам эле, ой, Балташкаев отурат да. Элестетип отуруп. Ой, кызым, кызым, алдыгы чачың аябай чоң болуп калды. Сен бияка чыгыз, анан кайра ошол чачымды жасап туруп, кайра бузуп. Анан кийин чыга эме кылыштан кудай жылга ошондо да өтүп кеттим. Анда дагы ошо 3 тур менен өттүк. Анан телеге диктор болуп кал деп анан биз мени ошо телеге калтырып коюшту. Ошондон баштап мына ошол радиодо бир жыл иштедим, анан телеге өттүңүз. Телеге калдым. Гүлшанжа, ошол убакытта эстеп көрсөк, мынакей сиз ошондо теленин кухнясына азыркы тил менен айтканда кадам шилтеп баштаптырсыз диктор болуп. Кайсы корифейлер менен иштесиңиз? Сизге ким ошо дикторлук ишти алып барууга жардам көрсөттү да? Мурат, эң жакшы суроо, бул эң жакшы. Билесиңби, бул адамдарды мен күнү бүгүнкүгө чейин абдан сыймыктануу менен атын атайм дагы. Буларды мен кадимкидей ошол үндөрдү, ошолорду кадимкидей мен сагынамын да. Себеби деген булар ооба ошол кездеги баягы дикторлор мейли радиодо болобу, мейли теледе болобу, ошол 90% көрсөтүүлөрдү дикторлор алып барчу дагы. Ошол себептүү дикторлорду телевидение, радионун жүрөгү деп коюшчу. Ошол себеп биз деген күндү түндү билчү эмеспиз, тыным алганды билчү эмеспиз. Майрамдагыдайга ошо жумушка майрамдагыдай келип, ушундай эфирге шыктануу менен чыгар элек да. Эмнегедир бир башкача ошол коллективдеги абдан жакшы болчу. Бирибиз сыйлашып, бирибиздин үйүбүзгө бирибиз барып, ошол кичинекей бош боло калсак, ошо бирибизге бирибиз жардам бергенге аракет кылчубуз да. Анан ошондо мен жаңы эле келсем радиодогу Аблизим Ниязов башында турат экен.
андан сырткары Бекташ Ахматович, кандай Гүлчай Норзбаева, Валентина Афанасьевна Гонтер, Лариса Кварацхеля, Валерий Равенский, Геннадий Ковалев, бир ушундай чоң Жеңишбек Ашимов, Зулпухар Абдубачаев, билесиң да, эмне деген үндөр эле. Анан кийин андан сырткары бул теледе иштеп кеткен Абакелбек Мурзаев. Өтө мыкты дикторлордун бири болчу. Андан сырткары Зарла Мамбеталиева, Шалиман Нурматова. Анан ошол радионун ошол дикторлору бир школа, мектеп, бир өзгөчө мектеп болчу. Биз айтып атпайбызбы, ошол кезде Союз учурунда бул биздин мектепти өтө жогору баалашчу Союз учурунда, союздук республикалардын ичинен биздин кыргыз мектеби өтө жогору, дикторлордун мектеби өтө жогору орунда турчу. Эмне үчүн? Эмне себептен? Себеби мен айтар элем, биздин дикторлордун баягы интеллекти өтө бийик болчу, биринчиден. Экинчиден бул эфирдеги маданияттары, үчүнчүдөн ошо эфирге мындай сырткы келбеттери болуш керек, радиодо үндөрү, андан сырткары булардын ошо орусча, кыргызча да алып бара билүүсү, андан сырткары биздин ошол мектептин эң эле күчтүү бир орчундуу жер деп айтам, биздин ошо Аблезим агайыбыз башында турчу дагы, башында туруп, ар бир окуган тексттерибизди өзүнүн кабинетинде мындай аппаратура бар эле. Ошол аппаратурага жаздырып алып турган ар бирибизди бул жер туура эмес болуп калды. Кайрадан текшерип чыкчы. Текшерип бардыгын тең чакырып алып. Анан бир күнү ошол Аблезим агайдын кабинетине кирсем, аябай капалуу отуруптур да, өтө капалуу. Анан чакырды да. Агай, эмне болду, бир жериңиз ооруп атабы десем, жок деп мен отурам, бир топко отурду дагы ойлонуп. Анан мен бир нерсе кылдым го, мен аябай чоң ката кетирдим го дедим да. Ошентип ойлоп атсам, анан жанагы деп анан баштады. Өзү өтө маданияттуу, жибектей созулган, бирөөнө бир мындай катуу айтпаган, ушунчалык бир бирөөлөргө бир жардам бергенде ушу чын жүрөгү менен жардам берип, бизди ошо дикторлорду аталык камкордук көргөзүп, канатына калкалап жүрчү деп агайчы. Анан кийин ошол агай айтып калды, Кудай урган жанагы биздин бир кызды айтты да, ушул кызыбыз бадыраңды туура эмес айтып атат деп. Анан мынау бадыраң деп коюп атат, ын айтпай коюп атпайбы? Эми ушуга абдан капа болуп отуруптур. Көрдүңөрбү? Тилдин тазалыгы, бизге ошо ишке болгон мамиле, ошо эл, анан кийин даже бизди АКШ деп да айтып турчу эмеспи? Силер АКШ деп айтпагылачы. Муну кыргыздар бир кыргызча мындай туура эмес эле угулуп калат экен, мындай жаманыраак угулуп калат экен. Ошондуктан ар бир мына бир кыскартылып берилген Америка Кошмо Штаты деп айткылады, Америка Кошмо Штаттары ушундайга сөзсүз деген мындай толугу менен айтыш керек деп. Көрдүңөрбү? Ар бир нерсеге бир өзүнчө баа берчү. Ар бир тамга айтылыш керек, окулуш керек. Биз деген ошол нерселерди анан Бекташ Ахматов деп атпаймынбы биздин агайыбыз. Алар менен информация окуйбуз да, барабыз анан калтырап титиреп. Түз эфирде информация окуйбуз, калтырап киребиз, Кудай, жаңылбасам экен, Кудай, баарын жакшы окусам экен депчи. Анан киребиз, анан кенедей эле бир эле сөздөн бир туура эмес окуп калса эле, агайыбыз бир ийинди көтөрүп туруп ачкына ары түрткөндөр бала башталды дейбиз. Андан бешпер билесиңер, ошентип жүрүп бизди такшалтышты, ошентип бизди тарбиялашыптыр. Бул менин устаттарымды мен ушунчалык сыймыктануу менен айта аламын. Ар бири, мисалы үчүн мен ушул Жолдубай Кайыповду дагы айткым келет. Роза Рыскелдинова эжени да айткым келет. Алар менен чоң иштешип калдым да. Роза Рыскелдинова өтө маданияттуу адам эле да. Ал эжекебиз дагы ошол эфирге чыкканымды, басканымды, турганымды, андан сырткары деген окуган кандай болот? Сен бардык нерсени деген өзүңдүн жүрөгүң менен өткөрүшүң керек. Эгерде сен деген мындай жөн үстүртүн окуп койсоң кал деген бул күзгү ошолорду бардык телевидениедеги көрсөтүүлөрдүн ошо дикторлук деген кесиптин сырларын өтө терең өздөштүрүп, ошо терең үйрөткөн ушул менин ардактуу устаттарым Роза Рыскелдинова, Жолдубай Кайыпов, анан кийин биздин Валентина Афанасьевна Гонтар деген радиодо эң күчтүү бир сонун дикторубуз бар эле. Мына ушулар тимири жанын үрөп жардам беришчү. Түшүнөсүңөрбү? Көрсө булар мен алардын жанында жүрсөм, анан мен ката окусам, мен туура эмес окусам, буларга дагы бир билесиңби, эмне үчүн жанында отуруп алып, ушуну тууралап койбойт, эмне үчүн айтып койбойт деп, аларга да сөз тийиши мүмкүн да. Ошол үчүн булар деген өтө ушунчалык бир кандайдыр бир тартипти сактаганга. Андан тышкары эле кадрдын сыртында жүргөн ошол мезгилдеги биздин режиссер агайларыбызды эстеп кетсек болот. Кимдер менен иштештиңиздер, кимдер сиздерге дагы жардам берип көмөк берди? Ооба, эң туура. Мисалы үчүн, конечно, биз
туура айтып атасың экен Мурат. Ал кезде режиссерлук бир коллектив өзүнчө бир чоң, буларда бийик абройлуу орду чоң болчу ооба. Балташ Амантай Ниязалиев эмне деген, анан кийин корифейлер, анан кийин Бейшенбек Мамбетакунов, булар деген ар бири деген кандайдыр бир көрсөтүүлөрдү болобу, же болбосо мындай түз эфирлер болобу, мына ошолорго чыгарды. Кадимкидей трак деген бул да бир жолу репетиция деп койсо болот да биздин тил менен. Биз деген эч качан чаарчы эмес. Даярсыңбы? Кандай кийинип келесиң? Чачың кандай? Эмнени деген тиги биз алып барышыбыз керек, эмне жөнүндө сүйлөшүбүз керек, кандай болуш керек, эмне болуш керек деген нерсенин бардыгын ошол тракта бардыгын чечип, бардыгын тең уже кадимки түз эфирге кетип аткандай даярдап алчубыз да. Ошондон анан биз анын түз эфирде канча программаларды өткөрдүк. Андан сырткары деген ошо айтып атпаймынбы, бир эле студия жетишпейт. Режиссерлор биринин артына бири туруп жазышат. Просто ошол кезде кандайдыр карап турсам бир башкача да, башкача болчу. Мейли режиссер болобу, мейли дикторлор болобу, мейли биздин да ошол режиссердин жардамчылары болобу. Тыным албай ушу жүгүрүп эле жүргөнүн көрчүмүн да, мындай чарчадым, чалыктым деген эч кимисин көрчү эмеспиз. Ошондо Балташ Кайбичтер бизге абдан чоң жардам берип, көмөк көрсөтүп атышты. Себеби деген ошол эфир деген эмне экен? Бул эфир деген, мындай карасаңар мындай болот, мындай. Бул эфир деген силер деген биз ойлогондой болбойт экен. Кел эле муну мындай кылачы. Ошо жаңылык киргизгенге аракет кылышчу. Өздөрүнүн бир ошо мүмкүнчүлүк өтө чектелүү болчу бизде. Ошого карабай, булар деген ошону жеңе билгенге аракет кылышчу. Ошондо айтсаңыз мынакей, ошол мезгилде бир күндө сиздер канча саат программа алып барчу элеңиздер? Эстеп көрсөңүздөр, анткени азыркы биздин заманбап алып баруучуларды көрүп атабыз, 1 саат алып барса чарчап калып атышат да. Ошон үчүн айтса, эстесеңиз. Биз мындай болчубуз. Эртең менен келдиңиздер. Өзгөчө эми баягы кандай десем, мен мактангандык эмес, мен көбүрөөк иштеп калдым. Себеби деген мен кандайдыр бир ошо Аблизим агайыбыз ар кандай багытта алып барчусуздар да, жаңылыктар, маданият, андан башка спорт, бардык багытта, музыкалык, адабий, ал тургай жанагы социалдык экономикалык программалар, айыл чарбачылыгы, тиги биз алып барган эчтеке алган жокко, балдардын программаларындагычы. Анан ошондо бизде эң эле мындай карап турсамчы, эртең менен келебиз. Записке деп коебуз, 9-дан баштап уже келебиз, 9-да келебиз дагы, анан кийин ошол бойдон деген улам бир программа таанышып коюңуздар. Андан сырткары адабияттык берүү, анан тиги бизде мындай жакын жазуучулар менен дагы өтө көп маектер болчу. Ошолор менен алып барабыз. Балташ Кайбич болсо, ой, Гүлшан, сен жүрүп кеттик деп. Адабий программаларга. Андан сырткары бизде деген сөзсүз түрдө дем алуу концерти деп койчу. Түшкүсүн биз ошол эмгекчилерге барып концерт коюп келчүбүз. Концертти биз алып барчубуз. Кадимкидей. Кантип жетишсиз? Ошону айтпайсыңар. Мына жүгүрүп келе калып, баягы кийимибизди которого алып туруп, эме кылып чечинебиз дагы. Анан кийин ошол болду, кеттик дейт да. Асан Кажы Макматович, Барика Жалгасан, ошол корифей, ошолор барып деген мына оркестр менен барып. Мен ошого таң кылам да, анан завод, фабрикаларга кирип, ошолорго концерт берип, андан сырткары малчыларга, данчыларга биз кетпеген жерде биз калган жок, барбаган жерлерибиз калган жок да. Ошолордун бардыгына барып, түнкү тыныгуу концерти кылып, ошолорго коюп келчүбүз да. Мен азыр таң калам, ошо кантип жетишилик. Саат 10-да чыгып кетебиз, мисалы үчүн, тиги мына чет жактагы колхоз, совхоздорго чейин барабыз, малчыларга чейин барабыз. Андан кийин эмеде болсо жазында сакманчыларга чейин барабыз. Анан ошентип барып концерт коюп, кайра келе калып, студияны ачышыбыз керек. Даярданып, студияны ачабыз, программаларды окуйбуз, эч нерсе көрбөгөн, билбеген нерсе киши болуп, студияны ачабыз, студияны ачкандан кийин улам өзүң деле билесиң да, Мурат. Чоң иштешип калдык ал убакта. Улам бир программаны азыр бул болот, азыр тигини болот, тигини болот. Түнкү саат 12-ге чейин отурмай. Ошолор деген айтабыз, анын ортосунда бир информациялар алып келет, информацияны да окуйбуз. Анан ал кезде билесиң да, дубляж деген бар болчу. Дубляж кото телефильмдерди анан ушунда отуруп алып, анан кулагыбызга наушниктерди сайып коюп, анан ошол жерде деген түз эфирде ошо дубляж кылчубуз. Кыргызчага которуп берчүбүз, орусча телефильмдерде. Ошо эми мен ойлосом азыр чындыгында эле, анан биздин информация окуганыбызды уксаң да, ошону айтып берсеңиз ошо кызык болот. Информацияны мына эми көп болот эми, сессиялар болуп калат, же болбосо бир маанилүү иш-чаралар болуп калганда батыраак эфирге бере коюш керек. Анан кийин мына жерден газетный шрифт деп коебуз. Кичинекей шрифт менен анан ошо газетадан кесип туруп анан чаптап туруп алып келишет.
бір қағазға чаптап қойышат, аны ошону деген түз эфирде эле окуш керек. Андан сырткары деген бизге жанагы почта, телеграммалар келчү эмес беле? Бир тамга өйдө, бир тамга алды, үйлөр жок. Ошондой тамгаларды алып келип астыбызга сала коет. Мен түз эфирде иштеп атасыздар. Анан кийин мындай столдун асты менен келип редакторлор таштап коет. Мен ошону аябай эстейм да, өзүмдүн деген эми кечирип коюңуздар, эми мен 8 ай боюмда бар болчу. 8 ай боюмда мени мындай крупный план менен алышты. Анан кийин мен айтып атам, мен уже кетишим керек. Жок, киши жок болуп атат, иштеп бергиле. Анан ошентип бир президентибиздин 2-срокко калуу мөөнөтүн өткөрүп атабыз. Анан ошондой телеграммаларды алып келип таштап атат, улам. Баягы чыккан чакта мен айттым, мен деген аз жерден эле ушул студияда төрөп коюштадым. Чындыгында ошонтой баягы ишенесиңерби? Баягы биз ошол нерсени көп убагында сезбептирмин. Мен азыр эстеп алып кадимкидей жүрөгүм түшөт. Ошол бардык ситуациядан татынакай болуп чыгып кетип атырбыз да, көрсөчү. Ана мен азыр ойлоп коем, кедечи, мен ошол тамгалар мен азыр окуй алып берем. Жок, эч качан окуй албайт элем да, себеби деген уже жаш дегенде өтөт. Анда ошол күндө эстеп келиңиз жакшы болду да. Мен да сизге айтпай бир текст даярдап койгомда, бүгүнкү биздин жаңылыктардын бир версткасы бар экен да. Мүмкүн болсо ушул жерден каалаган текстти даярданбай туруп азыр окуп бербейсизби? Элестетиңиз. Сизди дагы азыр эме да, ошо күндө эстеңиз. Ошондой эле учурдеңиз азыр түз эфирде мезгип алып келип таштап койдум. Текстти даярдан элексиз, кайсыл текст сизге кызыктуу болот азыр? Ачкиңизди берелик да, көз айнек менен окуп көрүңүз. Себеби бизге өтө кызык болуп атат. Рахмат. Рахмат. Келиңиз. Рахмат. Чындыгында эле чеберлигиңизди азыр байкайбыз да. Ал кез менен бул кезди салыштыруу мүмкүн эмес. Чеберлик кала берет өмүр бою. Ала. Кайсынысы сизге лайыктуу? Бир кыскараагымды окуп коеюн, Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу туризм департаментинин директору болуп Максат Дамир уулу дайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Жаңы жетекчи 33 жашта. Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгондон кийин жаңы жетекчи 33 жашта болгондуктан кийин Америка Кошмо Штаттарында, Японияда билим алып, бир канча эл аралык жана жергиликтүү компанияларда иштеп келген. Рахмат. Ушул жерден урматтуу телекөрүүчүлөр, мен эскертип кетейин. Гүлшан эженин мынакей тажрыйбасын ушундан билсек болот. Бул жерде жазылып турат. Жаңы жетекчи 33 жашта АКШда, Жапонияда билим алып келген. Бул жерден жаңылып бараткан жериңизди оңдодуңуз дагы, өз сөзүңүз менен күлүп жайлап туруп билгизбей телекөрүүчүлөргө окуп койдуңуз. Эң жакшы. Мына чеберчиликти ушуну айтсак болот да. Ыраазымын. Абдан жакшы чеберчиликти көрүп атасыз. Мынакей эми азыркы сиздин күнүңүзгө өтсөк да, убактыбыз аз калып баратат. Сиз биз билгенден азыр ушу алып баруучулардын академиясын ачыптырсыз. Эмне себептен ачып калдыңыз? Максат эмнеде? Абдан жакшы суроо болду, Мурат. Мен жогоруда менин өзүмдүн устаттарымды, кесиптештеримди абдан жакшы эскерип атпаймынбы? Мен эч качан буларды унутпаймын. Мен дайыма жүрөгүмдө, кыргыз элинин жүрөгүндө. Мен эң эле биринчи мына ошолордун мага бир кандайдыр бир таасири тийди да, таасири болду ошолордун аркасы менен. Себеби мына ошол кездеги айтпадымбы? Союз кезинде биздин ошол мектеп эң эле мыкты мектептерден эле депчи. Андан сырткары биздин агайыбыз, Абдулазим агайыбыз Ниязов. Ушунчалык бир камкордук көрүп, ошо дикторлордун ошо эфирдеги жашоосуна өзгөчө кам көргүчү. Эфирдеги жашоосу эмес, ал тургай биздин деген эмне тамак иштик, кандай эс алдык, жашап аткан жерибиз кайсы, ошолорго чейин маалымат алып турчу да. Өтө мыкты жетекчи деп мен ушул агайды билемин да. Себеби деген ошо карабайсыңар да, эфирдин адамы такыр башка болот. Силер деген жакшы эс алышыңар керек. Силер жакшы деген мына берекинде көзүңөр жаркырап чыгыш керек. Мына бул маанайыңар жакшы чыкмайынча, силер деген жакшы жерден мына мисалы үчүн эс алып келмейинче силер чыга албайсыңар деп ошо көрбөйсүңбү кандай. Көңүңүздөр, оюңуздар ток болуш керек деп. Өтө мындай өзгөчө маани берчү да. Ана мен ушул агайларымды, эжелеримди, кесиптештеримдин ушул эмгектери, ошолордун мындай таасирлери ошо биз менен калып эле токтолуп калбастан, алган сабактарыңыз, мен алган ошо билимим ошо менде калбасын. Биз ошо акыркылар болуп калбадыкпы, Бактыбек байке экөөбүзчү. Анан ошол экөөбүз деле калбасын дедим дагы, мен ошол тырышып жүрүп өтө чоң аракеттердин аркасы менен мен мектеп аштым, академия аштык. Ошол академияда бул жөн эле бир келди кетти кылбайлы деп, жөн гана бир академия ачылыптыр дебесин деп, биз
Кечиресиз. Телегөрүүчү байланышта бар экен, угуп коелук андан кийин. Рахмат. Академия жөнүндө сөздү улайбыз. Саламатсыз урматтуу телегөрүүчү, сиз түз эфирдесиз, угуп атабыз. Алло. Саламатсыздарбы? Мен Гүлшан эжеге каалоо тилек айтайын дедим эле. Рахмат. Ошол Гүлшан эжени көрүп, ошо кичинекей кезден баштап чоңоюп, суктанып деген баягы эми журналист дегенде эми Гүлшан эжени элестетебиз да. Ошо ушул кишидей болуп, алып барып дегендей. Ошо эжеге кааларым узун өмүр, чын ден соолук, ошо ишине ийгилик, ошо көп жаш берсин Кудайым. Рахмат, айтканыңыз келсин. Жакшы каалоо тилек болду. Рахмат. Академияңыз жөнүндө айта кетсек, кимдер сабак берет сиздин академияда? Кайсы тармактарда сабак берилет? Ооба. Бизде мисалы үчүн алып баруу үчүн чеберчилик дедик. Себеби деген эфирде көп эле алып баруучуларыбыз болуп атпайбы? Алып баруучулардын ошол эфирдеги маданияты, сүйлөө маданияты болобу, эфирдеги маданияты болобу, чыгылып бардык жактан биз ошо алып баруучунун чеберчилиги болуп берип, экинчиден ораторлук өнөр. Ораторлук бул боюнча дагы бир чоң өзүбүздүн бөлүм бар. Андан сырткары журналистика боюнча, мындан сырткары бизде эң эле жакшы сахна чеберчилиги, сахна маданияты. Мындан сырткары бизде үн коюу, үн деген баягы эмнеге Да, кечиресиз. Да, бизде түз байланышта телегөрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы? Саламатчылык угуп атабыз. Мен сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайын деген. Гүлшан эже майрамыңыз менен, Мурат мырза майрамыңыздар менен келе жаткан. Гүлшан эжени көрүп алып элестетип атам да, Хажача энциклопедия депчи. Дайыма эле ушинтип элдин жүзү болуп, теленин жүзү болуп, ошентип жүрө бериңиз, эч убакта оорубаңыз, ден соолукта болуңуз. Биз сизди көрүп аябай толкунданып, бала кезибизди эстеп, бөбөк сенин жомогуңду эстеп, биз аябай толкунданып, сизге да аябай жакшы маанай тартылып атасыздар. Ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Жакшы каалоо тилек болду. Чоң рахмат сизге. Академияда ошол сахна маданияты боюнча бизде сабакты элибиздин эл артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдахматова берет. Ооба, жакында эле бизге эфирге келип кетти Жамал эжебиз. Ооба, ал эже эми биздин таанышабыз. Легенда. Андан сырткары бизде оратордук чеберчилик деп атпайбызбы? Октябрь Капалбаев өзү докторлук диссертациясын жакында эле жактады. Эң эле мыкты ошол оратордук өнөрү боюнча педагог. Андан сырткары Сыртбай Мусаев ошо тил боюнча, агайды билебиз. Абдылажан Акматалиев. Андан сырткары бизде алып баруучулук боюнча, алып баруучулук боюнча, адабият боюнча, алып баруучулук боюнча өзүм сабак берем. Андан сырткары бизде журналистика боюнча Алмаз Касмалиев, Вера Черникова, ошол техника речи деп коебуз. Техника речи боюнча дагы бизде өтө мыкты педагогторубуз бар. Азыр кечиресиз, да бизде түз байланышта телегөрүүчү бар экен. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Сиз түз байланыштасыз. Саламатсызбы? Алло. Айта бериңиз, бере бериңиз, сурооңузду же оюңузду айта берсеңиз болот. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кесиптик майрамыңыз менен куттуктайбыз. Үй-бүлөбүздүн атынан сизге ден соолук, үй-бүлөлүк бакыт, ар дайым ошол кыргыз теле берүүсүндө дагы көп эмгектенүүңүздү каалайбыз. Бар болуңуз, ар дайым жүзүңүздөн күлкүңүз кетпесин. Чоң рахмат. Кандай сонун каалоо тилектер сизге бүгүн айтылып атат телегөрүүчүлөр тараптан? Рахмат. Академия мугалимдерди айтып атабыз. Мисалы үчүн биз үн деп коет эмеспизби? Үн коюу боюнча дагы бул өтө маанилүү нерсе да. Үн адам баласынын эң кудурети күчтүү инструменти деп коебуз. Үн болсо, мынабу мейли кандай жерде болбосун, бул бардык мынабу багындыруу деп коет эмеспизби? Кандай бир деңгээлде. Ошол нерсе, ошол үнгө байланыштуу болот экен да. Ошол себептен биз үн коюу жагын дагы унуткан жокпуз. Ага деген бизде Кыргыз Республикасынын эл артисти Талгар Жакшылыков сабак берет. Да, кечиресиз, бизде байланышта түз байланышта телегөрүүчү бар экен. Угуп атабыз. Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү, сизди сурооңузду же оюңузду билдире берсеңиз болот.
Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатсызбы? Мен Гүлшан эжеге кабыл тилек айтайын дегем. Бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен ден соолукта болуңуз, сизди көрүп алып аябай кичинекей кездегилерди эстеп, ушул биз эс тарткандан бери баардык эмелердин баардыгы ушул эле калыпта келаткандай азыр да көрүп алып аябай сүйүнүп, жаңы эле жумуштан келип каналдан каналга аябай көрүп сүйүнүп кеттим да, балдарымды сабанда калтырып коюп аябай угуп аткам да. Ден соолукта болуңуз, ишиңизге ийгилик, Аллахым жашооңузга береке берсин, сиздей адамдар көбөйө берсин. Рахмат. Чоң рахмат. Кандай каалоо тилектер сизге бүгүн арналып атат телекөрүүчүлөр тарабынан. Ушул академияңызда бүгүнкү күндө мынакей канча жолу баягы окууну бүтүп чоң жолго сапар алышты балдарыңыз, кыздарыңыз? Рахмат. Бизде бул 3 айлык курс. Негизи ошол 3 айлык курсту бир 5-чи чыгарылыш кылдык, 5-чи жолу бүтүрүштү. Бирок ушул бүтүрүп аткандардын көпчүлүгү мындай ар түрдүү тармактагылардан келип атышты. Себеби деген биз сен эмеле алып баруучу болосуң же болбосо мындай деп биз бөлүшүп турган жокпуз. Себеби ким кааласа ошолорду окутуп атабыз. Себеби жашын деле караган жокпуз. Мектептин окуучулары 8-9 класстан өйдө көздөйт. Анан кийин бардык контингенттен алдык. Кечиресиз, дагы бизде байланышта телекөрүүчүлөр бар экен. Саламатсыз, урматтуу телекөрүүчү, сизди угуп атабыз. Сиз түз эфирдесиз. Алло. Угуп атабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыз. Алло. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыз. Бүгүнкү силерди кесиптик майрамыңар менен куттуктайм. Рахмат. Ошонун ичинен Мурат сизди, жана Гүлшан эже сизди майрамыңар менен куттуктайм. Ден соолукта болуңуздар, аман эсен болуңуздар. Ушу экрандын жүзү болуп, Гүлшан эже сизди биз кенедеги кезибизден бери тааныйбыз. Ушундай жап-жаш бойдон өмүрүңүз узун болуп, ден соолукта болуп, элдин алдында сүйкүмдүү эже болуп жүрүңүз. Жана ошондой эле Мурат сизди дагы эфирден куттуктайм кесиптик майрамыңыз менен. Чоң рахмат. Дайыма көгүлтүр экрандан көркүңөр кетпей аман эсен жүрүңүздөр. Чоң рахмат. Кандай жакшы каалоо тилектер, көңүлүбүздү көтөрүп атасыздар. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Убактыбыз акырындап соңуна келип жетип калыптыр Гүлшан эже. Айтылбай калган сөздөрүбүз болсо, сизди көрүп аткан ушу жалпы телекөрүүчүлөргө мынакей бизге каалоо тилек айтып аткан эмне сиз каалоо тилек айтып кетесиз? Рахмат. Ошол мен башында айтып өтпөдүмбү, сиздер менен ошол экран аркылуу жолугушуп атканыма чын эле ошол көз ачып йумганча эле убакыт ушундай өтүп кетиптир. Мен дайыма айтам, менин кыргыз элим менин таянар тирегим. Менин кылган ишмердигим сиздер үчүн арналды. Мага ушул кыргыз телевидениеси мага атак берген, бак берген алтын туурум. Мен ушул кыргыз телевидениесинин өзүмдүн арзуумду тапкам. Ошондуктан мен дайыма ушул кыргыз элим менен бармын. Кыргыз элим сиздерди мен дайыма көрүүчүлөрүмдү урматтайм, сыйлаймын. Сиздерге дайыма ыраазычылык билдирип менен таазим кыламын. Рахмат сиздерге, ардактуу көрүүчүлөрүм. Рахмат, Гүлшан эже. Алтында убактыңызды бөлүп бизге келгениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик мынакей. Жаңы академияны ачып, алып баруучулардын мектебин өзүңүздөй кылып тарбиялап атыптырсыз. Ойлогон ой максатыңызга жетип эле кыргыздын телевидениеси өсүп өнүгүүсүнө дагы көптөгөн өз салымыңызды кошуп жүрө бериңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Жашооңуздарда жакшылык кучасын, амандыкта көрүшкөнчө.